24-25 мартта FIFA президенти Йозеф Блаттер Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Анын алкагында дүйнөлүк футболдун 2 жылбыр бир тизгинин уштап отурган адис өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, андан кийин футбол федерациясынын президенти менен жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мындан кийин FIFAнын башчысы ушул уюмдун көмөк астында гол 3 долбоору менен курулган оюн талаасынын ачылышына катышты. Акырында Блаттер журналисттер менен жолугушуу өткөрүп, аларды кызыктырган суроолорго жооп берди. I am back in Bishkek and in your country. Мен Кыргызстанга ушуну менен 3-чү жолу келип отурам. Сиздердин өлкөдө акыркы мезгилде футболго көп көңүл бурула баштады. Семетей Султанов баш болгон жаш кадрлардын федерация башына келиши да кубандырат. Алардын ишке болгон жаңыча көз карашы кыргыз футболуна оң таасирин тийгизди деп ойлойм. Блаттер мырзага жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү кыргыз футболу менен дүйнөлүк футболдогу маселелерге чейинки суроолорду беришти. Бишкек шаарында Тогуз-Коргол боюнча федерациянын алгачкы президенти Абдисалим Чылымовдун белектерине мелдеш өтүүдө. Бул таймаш быйыл 12-чи жолу уюштурулуп жатса, быйыл ага расмий түрдө балдар жана өспүрүмдөр арасында өлкө чемпионаты деген аталыш ыйгарылган. 23 марттан 28 мартка чейин боло турган акыл таймашына 160 катышуучу чогулган. Чемпионат Швейцария системасында өтүп, жеңүүчүлөр 9 тур менен аныкталат. Азыр бүгүнкү турнирге Баткен менен Ош келбей калды дедим, калган облустун баарынан келди. Бишкектен жакшы команда катышып атат. Анан эми илгери Бишкектин командасы дайыма биринчини алып келсе, азыр ушул учурда белгисиз. Мүмкүн Жалал Абад алып кетет, мүмкүн Көл алып кетет, мүмкүн Бишкек алат, мүмкүн Нарын алат. Бирок ушу баягы конкуренция абдан күчтүү болуп калды. Бул дагы эң кубандырарлык бир жыйынтык десем болот. Берүү мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин алдында даярдалды.